Егер деген жердің ортасын борбордық. Аянты мәке. Шындай қуыс көчелерді құрған екен үйлер. Ол үйлер аябай ескі. Бұл көченің аты Сент-Жаныш. Шындай айтқанда Жаныш, ұйық Жаныштың. Ұйық Жахан деп қойды қырғызша. Ошоның көчөсү дейт. Азіретті Жахандың көчөсүн деп айтқан. Бірақ ушунчалык куусту илгеримде койду экен. Бул деген Венгрия деген укмуш кенен жерде аты. Тала. Бул жакта болсо түрктөр басып турган экен. Валиде Султана Хамам дейт. Значит, түрктүн түрк мончосу. Бул жерде минарет бар дегенинен ошол жака баратам. Кайсы жерде болду экен? Азыр табабыз. Тетиякта абдан чоң сепил курулуп тур. Бұл жақта түрктер Султан Сулейман басып алған негізі. Басып алып, бір топ жыл башқарып тұрған, анан кейін дағы бір соғышта жеңіліп қалып қайтқан да артқа. Осман империясы құлаған. Азыр көрөбүз, кайсы жерде болду экен. Тетигине минарет турат, ошону айтып аткан го. Бир топ алыс экен. Барбасақпы деп тұрам. Азыр ылды жаққа кеткен көчө болбосо барабыз. Тилекке каршы алыс экен, тетиякта толтура нерселерди басыш керек экен. Андай бизде деле толтура. Ошондуктан мына могул эмеге келдик. Ортосуна шаардын. Егер шаарында борборунда мындай имарат турат, абдан кооз экен. Ошого байланыштуу ичине кирсе болот болду экен деген ой менен карап көрөлүкчү. Уруксат берейин тартканга. Охо, көшөгөнү ачалык. О, дагы бир биярат кириш дейт. Бул жактан кирет экенсиң. Мындай бол. Чиркөө экен ичи. Адамдар отурабы. Кээ бирлер келип намаз окуп кетип, кантип неметип. Кудайга табынып анан кетет экен да. Бул кандай болуп кетти экен? Католик. Ушундай. Бул жакта Иисустун сөөгүн кресттен алып атышат бирөөлөр. Ушундай экен биякта. Бул жагына карайлыкчы. Бул жака кээбирлер караган музей сыяктуу келет экен, кээбирлер сыйынганы келет экен да. Мына могу Иисустун сүрөтү бул бир аз окшошураак, бирок ал убакта еврейлер кара тор болгондо. Тем более Иисус Африкада чоңойгон. Ошондуктан бул Европага таптакыр эчтеше жок болуш керек эле. Бирок христианство Европага өткөндүгүнө байланыштуу Иисусту европалык түспөлдөш кылып сүрөттөрүн тартып, кинолор тартып жүрүшөт. Ал негизи кара тор кийип койгон да. Сыртынан өзүндө жазылган. Ошол жакта бир пайгамбар айткан. Иисустун эч бир мындай адамды суктандыра турган сулуулугу деле болгон эмес, сырткы деп жөнөкөй киши болгон. Так, бул эмне жөнүндө болуп кетти? Тетиги запасы окшойт. Мынабызда да бир нерсе монтип буларда свеча коет экен. Кайдан келген нерсе? Так. Могу бир дагы бир ыйык окшойт. Гүлдөр турат экен. Тетиги жакта болсо мына буларда жана орустардын окшошуп кетет экен. Анткени себеби могулардын баары тең Ветхий Заветтеги Святое Святых деген Иисустун андай жерге барган эмес негизи. Ветхий Завет, все. Закон для евреев деп коет Ветхий Завет. Иисустун доорунан баштап
закон бүттү, аткарылды деген да эм керек. Ну как керек жок, еврейлерге керек, бирок закон аркылуу адам куткарылбайт деген сөз. Эми айтса бүйтүп диний закон, мусулмандар шарият деп коет го. Бирок шарият деген ал деген ошол еврейлердин немелерин алып туруп аралаштырып туруп өздөрүнчө чыгарып алган бир кашадан мындайча айтканда. Источники еврей, бүт бар тең еврей. Мына булардыкы орустардына окшошуп кетет экен. Мына ушул жердегине окшошпошу мүмкүн Иисус. Бир аз Азия сыяктуу. Бирок мунун колдагы кыздыкы сыяктуу. Ал деген плотник болгон. Плотниктин колу деген жоон. Плотник атасы плотник болуп жардам берип чоңойгон да. Андыктан Иисус настоящий муж эле болгон. Андай настоящий муж болгон дедиңде крестке бармак эмес да, ал жерде чыдап өлмөк эмес. Так, бул жакта эми коляскаларды коюп заман бапташтырып салышканда негизи, бирок вот могу жерге